Саламатсыздарбы урматтуу угуучулар? Бул эки дарыгер аттуу медициналык аудио подкаст. Биздин кезектеги эпизодубуз. Бүгүн коногубуз бар. Атайын сиздерге невролог Бегалиева Бегайым ошол коронавирус илдети боюнча сүйлөшөбүз. Кесиптешим Бегимай экөөбүз бүгүн ошол биздин кесиптешибиз Бегайым менен неврологиялык белгилер боюнча коронавирус илдетине чалдыккан неврологиялык белгилер тууралуу маек курабыз. Ошондуктан жакыныраак отуруңуздар, бирге угалы. Саламатсызбы Бегайым? Саламатсызбы Бегимай? Саламатсызбы. Биздин бүгүнкү биринчи сурообуз ошол коронавирус илдетине чалдыккан учурда кандай баягы неврологиялык белгилер пайда болуп атат? Себеби азыркы учурда көрүп атабыз абдан көп оору болгондуктан ошо оорунун өзгөчөлүгүнө ошо неврологиялык белгилер дагы баягы тынчтандырып жатат экен, айтып кетсеңиз. Рахмат Эрмек. Чындыгында эле коронавирус менен жабыркаган бет топтордун көбүндө неврологиялык белгилер көрүнөт. Аларды айтып кетсем, бул энцефалопатия, бул инсульт, судороги сыяктуу белгилер. Энцефалопатия жөнүндө айтып кетсем, бул адамдын мисалы баш оорусу, баш айлануусу, депрессияга чалдыгуусу, түнчүндө жакшы уктай албай, уйкусуздук пайда болот. Ошондой эле адамдардын көңүл буруусу начарлайт. Ошондой белгилер көп кездешет жана бул белгилер көбүнчө коронавирустун оор түрлөрү менен жабыркаган бет топтордун арасында көбүрөөк кездешет. Жана инсульт жөнүндө айтып кетсем, инсульт бул кандын ошо өзгөрүшүнө байланыштуу болот да, коюу болуп, ошого байланыштуу тамырлардын ичиндеги кан айлануу бузулат дагы, бул мээнин жабыркашына алып келет. Жана инсульттун белгилерин бөлүп айтсам, бул жакшы сүйлөй албайт адам, буту колун жакшы кыймылдата албайт. Рахмат. Мен дагы ошол инсульт боюнча айтып кеттиңиз эле. Мисалы үчүн коронавирус илдетине чалдыккан бейтап. Мен уктум, ошо жаш балдарда деле, жаш курактууларда деле инсульт оорулар болгон учурлар болуп атат экен. Инсульттун алдын алуу үчүн биз эмне, кандай кадамдарга барсак болот? Ооба, көбүнчө чындыгында эле жаш балдардын арасында көп кездешет. Бул болсо жанакы айтып жатпайм, кандын коюлануусу себеп болот деп. Ошон үчүн биз гепарин сыяктуу, флоксипарин сыяктуу дары-дармектерди колдонуп жатабыз. Бул болсо кандын коюлбашына жол бербейт дагы, ошого байланыштуу кан суюк бойдон кала берет дагы, бул инсультту алдын алууга жардам берет. Атайын ошо анализдерди тапшырыш керек болобу ошол учурда, мисалы үчүн? Албетте, анализдерди тапшырып, жана анализдердин жыйынтыгы боюнча гана гепарин сыяктуу дарыларды колдонууга болот. Себеби бул эгерде гепаринди текшербей эле адамдын канын куя берсе, анда бул кандын аябай суюк болуп кетишине да алып келет дагы, ар кандай кан айлануулардын бозулушуна жол берет. Рахмат Бегайым, биз угуучуларыбызды коркутпайлы, тагыраак айтайлычы. Себеби дегенде бул деген эгер оор абал менен ооруган болсо, туурабы? Ушундай неврологиялык белгилери байкалышы мүмкүн. Ооба, бул оор. Бирок ошол жеңил түрү менен ооруганда деле, менимче баягы алдын алуу максатында деле баягы кандын анализдерин текшерип, жана орусча айтканда фактор риска бар го, мисалы үчүн толук киши боло турган болсо, жүрөк оорулары боло турган болсо, ошондо инсультка кабыл болуусу баягы шансы көбүрөөк болуп атат да. Ошондуктан менимче биз жана айткандай эле профилактика түрүндө балким атайын ошол анализдерди өтүп коюшубуз дагы зарылбы деп ойлойм. Эгер оор боло турган болсо, анда аны ошол баягы сиз айткан гепарин, флоксипариндерди жасашыбыз керек болот. Дагы бир жолу кайталап коеюн анда угуучуларыбызга. Бул дары-дармектердин бардыгы дарыгер тарабынан берилиш керек. Биринчи дарыгер менен консультация алып, анан кийин гана ошолорду колдонуңуздар. Дегенде азыр бизден угуп алып, анан кийин барып алып, анан өздөрү колдонуп, ошого жок. Биринчи дарыгер менен кеңешиңиздер, анан кийин сизге керекпи, кереги жокпу, анализ керекпи, кереги жокпу, баары сизге айтып беришет. Ошол жерде мен гепарин жөнүндө да сөз болуп кетти. Мен кошумчалап кетейин, баягы дарыгердин көзөмөлүнө деп атпайсызбы? Ошого тиешелүү бир маселени айтып кетейин. Жана хижама деп дагы айтып атты го. Хижамада дагы ошо кан чыгарып атпайбызбы? Ошол учурда биз баягы адамга жакшылык кылабыз деп, наоборот тескерисинче кан ошо гепарин сайып аткан учурда эгер хижама кыла турган болсо, кан чыгара турган болсо, суюлган кан токтобой адам ошонун дагы каза табышы мүмкүн да. Ошондуктан бул гепаринди дагы сиздер айтып кеттиңиздер, туура. Сөзсүз түрдө баягы дарыгердин көзөмөлү менен гана баягы дайындаш керек. Биздин кийинки сурообуз, урматтуу Бегайым, айтыңызчы, неврологиялык бейтаптар
эгер ушул илдетке чалдыкса, неврологиялык белгилерин байкасаңыздар, дарылоосу өзгөчө же ошол эле протокол менен дарылайсыздарбы же кандай? Протокол ошол бойдон эле кала берет, бирок дарылоонун өзгөчөлүгү бул адамдын ошо биринчи кезекте неврология оорусундагы дарылоо менен бирге коронавируска каршы дагы дарылоо колдонулат да, ошондо эки багытта дарылоо болуп калат. Биринчи бул неврологиялык жактан дарылоосу, экинчи жагынан бул коронавирусту дарылоо. Ошондой өзгөчөлүктөр болот. Бирок тилекке каршы мындай бейтаптар коронавирус менен оор түрүндө оорушат да. Ошондуктан аларга мындай көбүрөөк көңүл буруу зарыл да. Эми бөлүшүңүзчү сиздин тажрыйбаңызда неврологиялык белгилери менен ковидке чалдыккан бейтаптар чирек кездештиби же көп эле кездештиңизби? Менин тажрыйбамда ковидтен кийин келген бейтаптар көп болду. Бул көбүнчө улгайган адамдар болду. Алардын көбү депрессияга чалдыккан адамдар болушунан жана алар түнчүндө жакшы уктай албайт дегендерин көп айтышты да. Эмнеге десе, мен тынчсызданып атам дейт да, мен кайрадан ооруп калышым мүмкүн деген ой аларга мындай уктаганга жол бербейт экен да. Анан көбүнчө мага келип ушу айткандар, мага уйкуга бир дары жазып берсеңер, мага депрессиядан бир дары жазып берсеңер деген бейтаптар көп кездешти да. Ал эми жаштарды айтып кетсем, жок, жаштар коронавирустан кийин деле жакшы жүрүшөт. Эч кандай депрессияга кабылган деле көргөн жокмун. Мурункудай эле баары жакшы болуп калды. Коркунучтан улам симптомдор чыккан окшойт, улгайган адамдарда. Менин оюмча бул жерде ошол эмне үчүн улгайган адамдар көбүрөөк коркуп жатат, бул маалыматтын канчалык мындай өздөрүнө жакын кабыл алгандыгы да. Мисалы үчүн жаштар бул жеңил эле түрү болот турбайбы деп эле, менимче баягы мындай психологиялык жактан дагы өздөрүн ошондой даярдашып, аксакалдарыбыз болсо бул баягы биринчи толкунда абдан көп каза болуп адамдарчы, ошондуктан ошол толкундан кийин дагы көбү коркуп калды деп ойлойм да. Анан сиз ошол депрессия, анан баягы уйкусуздук деп айтып кеттиңиз да, ошол мен мындай бир суроом бар эле сизге. Ошолорго атайын психологдордун жардамы керекпи баягы реабилитация болуш үчүнчү? Себеби баягы сиз айткандай депрессияда кабыл болуп көп убакыт бою жүргөндөр дагы байкап жатам да. Ооба, чындыгында эле аларга психологиялык жактан врачтар, доктурлар жардам берсе жакшы болмок. Себеби алардын көбү дары-дармектерге да туруктуу да. Кандай дары-дармек берсе деле ага деле карабайт да. Ошондуктан алар менен психиатрлар дагы сүйлөшүп, аларга өзүнүн кеңешин беришсе, аябай жакшы болмок деп ойлойм. Эмнеге мындай болуп атат? Себеби улгайган адамдардын өнөкөт оорулары көп болот эмеспи? Ошого байланыштуу булар коронавирустун дагы оор түрү менен оорушат. Ал эми оор түрү менен ооруган бейтаптардын арасында неврологиялык жактан жабыркагандар аябай көп болот. Ошон үчүн жаштардын арасында көп деле мындай неврологиялык жактан жабырканысын көргөн жокмун да. Көбүнчө улгайган адамдар, себеби өнөкөт оорулары бар. Анан илдеттен айыккандан кийин деле көпкө чейин унута алышпайбы, ушу кандай ооруп, кантип кыйналгандарынчы көпкө чейин кыйналып, анан депрессияга кабыл болуп, өзүнүн ушу туугандарын дагы, жакындарын дагы аябай көңүлдөрүн да түшүрүшөт да. Мен дагы жеке пикиримди айтып кетсем, демек баягы жакындарыбыздын ошо улгайган ата-энелерибизге колдообуз керек. Бул кандай деген, баягы буюрса жакшы болуп кетесиз деп же мындай атайын санаторийлерге жиберип, ошондо психологиялык жактан колдоо көрсөтүш керек экен биз тараптан, ошондо. Ооба, албетте санаторийлерге жиберип жатабыз. Бирок бул негизи адамдын өзүнө байланыштуу болот экен да, өзүнүн неврологиялык статусу. Кээ адамдар санаторияга барып келген учурда деле өзүн жакшы сезип, чоң рахмат силерге, аябай жакшы карадыңар, рахмат деп кетишет. Кээрлер санаториядан келген учурда деле мен өзүмдү жакшы сезген жокмун, менин өпкөм ооруп атат, дагы деле ооруп атамын деп текшерсе, эчтеке жок. Өпкөсү таза, неврологиялык жакта терс белгилери жок. Ошондон кийин ойлойм, бул адамдын өзүнө байланыштуу болуш керек. Настрой, да, башкача айтканда адамдын. Кеңештериңизге чоң рахмат. Демек, достор, сиздерге кеңеш биздин бигейим неврологдон. Эгер улгайган чоң эне, чоң апа, атайын айтаңы үйүңүздөрдө бар болсо, ар дайым көңүлүн сурап, настроениясын сурап, көтөрүп, колдоп турушуңуздар керек экен. Себеби дегенде баягы внушение деген бул абдан маанилүү болуп турат. Маанилүү экен.
ооба. Бегайым, бүгүнкү подкастыбызга келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Менимче абдан маанилүү маек болду. Эгер угуучуларыбыз бул подкастты уга турган болсо, жакшы жыйынтык чыгарып алат деп ойлоймун. Эгер кошумча суроолор боло турган болсо, ушул биздин чыгарылыштын астында комментарий калтырсаңыз, биз келечекте ошо Бегайымга дагы суроолорубузду айтып, андан соң сиздерге жооп кайтарабыз. Укканыңыздар үчүн чоң рахмат. Бегайым келгениңиз үчүн чоң рахмат. Бул подкаст IWPR-дын Борбордук Азияда жаңы медиалардын жана санарип журналистиканын өнүктүрүү аттуу долбоорунун алкагында ишке ашырылды. Бул эпизоддун мазмуну, көз караштары, ой пикирлери жана алардын чечмелениши подкасттын авторлоруна таандык жана IWPR-дын расмий көз карашына дал келбеши мүмкүн.